Бишкек шаардык мэриясы Баткен элине гуманитардык жардам жөнөттү. Шаардык мэрия жалпысынан 100 тоннадан ашуун азык-түлүк продукцияларын алып келип, атайын жардам штабына тапшырышты. Жалпысынан келген жардамдын суммасы 6 миллион сомду түзөт. Ошондой эле Бишкек шаардык мэриясынын кызматкерлери да бир күндүк эмгек акыларын Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын атайын эсебине которушту. Мындан сырткары Борбор калаанын элинин атынан да Баткен элине жардамдар чогулууда. Келген жардамдар негизинен чек ара аймактарынан коопсуз жайга көчүрүлгөн тургундарга жеткирилип берилет. Шаардык жетекчилик Баткен эли жалгыз эместигин, кыргыз эли ынтымактуу экендигин билдирип, өлкөбүзгө тынчтык, бейпилдик каалады. 3 фура менен груз алып келдик, 3 чоң машина менен. Мунун ичинде 800 мешок un, 6720 литр май, 300 коробка конфет печенья, 240 мешок сахар, тушенка бар 1280 штук, багы коюлтулган сүт бар, сгущенное молоко, андан 800 штук бар. Чайдан 1200. Ушул баардыгы ушул 3 фуранын ичинде, бунун ичинде 100 тоннадан ашык жүк бар. Кудай буйрса, бул кыйынчылык күндөр дагы артта калат. Бишкектин жалпы Бишкек мэриясынын атынан, биздин эмгек жамаатыбыздын, биздин мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Жапарович Кудайбергеновдун атынан жалпы Баткен элине ысык салам айтуу менен бирдикте баардык ушул эли журтубузга ынтымак тилейбиз. Асманыбызда эч качан ок учпай, ушу чымчык учуп, торгой сайрап, бир жакшынакай күндөрдө тынчтыкта жашайлы деген тилектебиз.